Мирин Хелс компаниясынын продукциясы менен бөлүшөбүз. Биринчи бетинде универсальный уникальный продукция Витамарин А В деген продукциябыз бар. Мен сиздерге мына ушул продукция жөнүндө айтып берейин. Витамарин А В аты айтып тургандай компаниябыздын Мирин Хелс бул море, Мирин море, деңиз, здоровье, ден соолук. Демек, деңиз, ден соолугу деген компаниябыздын аты ушундай. Ал продукция Витамарин А В. Эми мына ушул Асына токтолсок, деңиздин түбүндө деңиз бадыраңы деп коет кыргызча. Өзүнүн аты деңиз галатория. Дагы бир аябай витаминге бай болгон үчүн деңиз женьшени деген атка конгон жаныбар бар. Бул жаныбардын размери 5 сантиметр, эң чоңу кээде 10 сантиметр болот дейт. Ушул жаныбардын сыгылган выжимкасы сироп түрүндө. Мына ушул Витамарин А В экөө кошулуп 300 орunu айттырат. Витаминдердин бардыгы бар, элементтер бар. Башкача айтканда, биз организмден эмнени издесек, ошону бул жактан табабыз. Көбүнчө кээде мен адамдарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн муну биздин организмибиз үчүн алтын холодильник деп атап коем. Себеби холодильнигибиз алтын болсо, анын ичиндеги продукция биздин организмибизге жетишерлик, даже ашыгым менен болот. Ошон үчүн бүгүн сиздерде мына Витамарин А В мына ушундай продукция. Муну Япония эли 1000 жылдардан бери колдонуп келет. Япония элинде бул компания болуп түзүлгөнү 1887 жылдан бери. Ушул Итон Corporation Pharmaceutic деген компания. Мына азыр биз сиздер менен ошол компаниянын продукциялары менен бөлүшөбүз. Демек, Витамарин А В Японияда кандай экен? 137 жыл кылым карыткан продукция. Бул продукциянын историясына токтолсок, Япония эли 45-жылдары атом бомбасы түшкөндө уже нация, мындайча айтканда, өзүнүн бир улуттук сапатын сактай албай калышы мүмкүн эле. Мутация болуп кетиши мүмкүн эле. Бүгүнкү күндө Япония эли наоборотунан дүйнө жүзүнө үлгү болгон эл болуп атат. Мына ошол үлгү болуп, ден соолуктагы долгожитель, здоровый долгожитель деп атат да. Эмнеге алар ошондой мүмкүнчүлүккө жетишти? Мына ушул деңиз продукцияларын өздөрүнө пайдалануу менен мына организмге алып келген пайдаларын көрүп атат. Эми Витамарин ушул Асы организминде клеткалык түзүлүштө иштейт. Клеткалык түзүлүштө деген ар бир клетка бизде күн сайын, ай сайын дегендей, жада калса секунд сайын жаңы клеткалар пайда болуп, эски клеткалар өлүп, зат алмашуу процесси жүрүп турат. Бул Витамарин А В Асы именно не кылат? Адамдын клеткалык түзүлүшүн оңдойт. Башкача айтканда, клеткаларды регенерация кылат, калыбына келтирет. Эми бул жерден мисалы ошол деңиз жана бадыраңы кесип бир нече бөлүктөргө бөлүп деңизге ыргытып ийсең дейт, ошол канча кесилген бөлүктөн кайра бүтүн галатория пайда болуп калат. Өзүн өзү регенерация кыла алат. Эми регенерация деген сөз түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы бизде кыргыздарда кескендирикти билебиз, кес куйругуңду кес десең, куйругуң кесип кетип калса, анан да карасаң кайра куйрук пайда болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Регенерация деген ошол. Демек, клетканы бул эмне кыла алат экен? Кайра жаңылап калыбына келтире алат. Ошон үчүн бизде жанагындай хронический болезнь, серьезный оорулар айырып кеткен ошол.